Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда өтө турган жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна Ата журт партиясы катышпай тургандыгын маалымдап Facebook баракчасына жазды. Ал учурда аталган партия аркылуу шайлоого катышаарын айткандар бар экенин белгилеп, өзү бийликте турган учурда Ата журтту шайлоого катыштырбай тургандыгын маалымдады. Урматтуу мекендештер, Ата журт партиясын түптөгөндөрдүн сап башында турган адам катары айтам. Ата журт партиясы 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпайт. Эмне үчүн мындай чечимге келдим? Ата журт партиясы атылгандай эле менин ысымым менен байланыштырышат. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматта олтуруп алып партияны бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 2026 жылкы парламенттик шайлоого дагы катыштырбаймын. Албетте, сиздер тараптан анда эмне үчүн 2021 жылы парламенттик шайлоого катыштырдыңыз деген суроо болот. Чынымды айтсам, ал убакта чырым эткенге убакыт жок иш менен алек болуп жүрүп, шайлоого деле көңүл бурган эмес экенмин. Партиянын мүчөлөрү келип, Камчыбек Кыдыршаевич, уруксат берсеңиз Ата журт партиясы менен парламенттик шайлоого катышалы деп сурангандарынан мейлиңер деп уруксат берип койгон элем. Эми мындан ары Ата журт партиясы шайлоолорго катышпайт. Белгилүү болгондой, буга чейин өтүп келген шайлоо өнөктүктөрү ар кандай чыр-чатак, ызы-чуу элдин нааразычылыгы менен коштолуп келген. Ага ошол убактагы бийликтин кийлигишүүсү менен шайлоолордун таза өтпөгөндүгү көпчүлүк элди нааразычылыкка кептеп, аягы өкүнүч менен аяктаган учурлар да бар. Мындан улам Ташиевдин бул кадамы коомчулук тарабынан колдоого алынууда. Эң туура адилеттүү чечим. Элдин ичинен кыйындар чыксын. Туура кадам. Эл ичи ызы-чуудан алыс болуп, башчылар калыс болсун. Туура эле, ар кайсы бийлик келсе ошолордун колтугуна кире кеткен күн карамаларды жолотпой эле коюш керек. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, эң туура чечим. Буга чейин бийлик өзүнүн партиясын өткөргөнгө аракет кылчу. Сиз эл уулусуз. 2 айдан кийин бизде жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот. Ошондо Камчыбек Кыдыршаевич кечээ абдан жакшы, менин оюмча, өзүнүн ой пикирин айтып кетти. Бул бүт партияларга, баарыбызга, шайлоочуларга, ошондой эле талапкерлерге менин оюмча бул деген абдан жакшы үлгү болот да. Мисалы, эми үчүн анткени партиялар, чоң партиялар, бийликтин аты менен чыгып аткан партиялар буга чейин да. Атайын мына бизди бийлик колдойт, биринчи кишилер колдойт деп ошондой алдап шайлоочуларды ошондой чыкчы да. Азыр анда эч ким айта албайт. Бүтү Ата журт, Мекенчил жана башка мындай бийликтин атынан чыккан партиялар болбойт. Мына Камчыбек Кыдыршаевич аны конкрет түрдө далилдеп берди кечээ. Ошондой эле Камчыбек Ташиев шайлоочуларды жаңылбай, коррупция, криминалдык чөйрөгө тиешеси жок талапкерлерди тандоону сунуштаган. Ал шайлоочуларды добуш сатпоого чакырып, өлкөдө шайлоолор таза өтүшү керектигин да белгилеген. Саткан адамда, сатып алган адамда жоопко тартылаарын унутпаңыздар. Мындан ары Кыргызстанда кандай гана шайлоолор болбосун таза өтүш керек. Аны сиздер менен биригип баарыбыз камсыз кылалы. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич экөөбүз таза шайлоо, таза коом, таза мамлекет курсак деген кыялыбыз бар жана ошол кыялыбызды орнотуп күчтүү, таза бакубат Кыргызстаныбызды бекемдейбиз. Ата журт партиябыз мамлекетибизге кандай кызмат кылганы тарых барактарында жазылып калат. Мурунку чыр эмнеден чыкты эле? Сооронбай Шариповичтин кетиши эмнеден болду эле? Ошондой эле болгондо бийликке 3 партия кылып анан 4-үнчүсүн жөн эле галочка эми оппозиция кылып коебуз деп элдин башын айлантабыз да. Бирок кыргыз эли акыйкаттык үчүн өлүмдөн да кайра тартпастыгын көргөзүп туруп, анан октябрда ошондой революция болуп кетти. Бүт ызы-чуунун баары эмнеден болгон? Шайлоодон болгон. Мына мурдакысында акыйкат шайлоо болду эле. Мында да андан дагы акыйкат шайлоо болот деп ойлойбуз. Мындан ар жагы тазарып отуруп, баягы көч бара сүйлөп деп, Кудайым буйрса, өнүгүүгө жол алабыз деп ойлойм да. Белгилесек, мамлекет башчысы Садыр Жапаров 6 сентябрда жергиликтүү кеңештерди таркатуу жана жаңы шайлоо дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык Бишкек жана Ош шаарларынын, ошондой эле Баткен, Жалал-Абад, Ысык көл, Нарын, Ош, Талас жана Чүй облустарынын жергиликтүү кеңештери таркатылып, жаңы шайлоо 2024 жылдын 17 ноябрына белгиленген. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абзибилал уулу, регион Бишкек.